Тоноочулукка шектелип кармалган 3 жаран мына ушул Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа менен жолго чыгып, анда жолдун боюнда аялдамаларда турган жарандарды каалаган жерине жеткирүүнү убада кылып салып турушкан. Ичине түшкөн жарандардын телефондорун жана акчаларын тартып алып коюп турушкан. Алардын мындай кылмыштары учурда 5 фактысы аныкталды. Учурда шектүүлөр Сокулук районундагы убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүүдө. Кылмышкерлердин торуна 19 жаштагы бул бала да иленген. 30 апрелде түнкү саат 1 чамасында ал Бишкектин чыга беришинде жол тосуп турганда Honda Fit үлгүсүндөгү унаа токтоп, Сокулукка чейин 50 сомго жеткирүүгө макул болгон. Машинанын ичинде 3 адам отурган. Алар жарым жолдон эле унаасын токтотуп, жүргүнчүнүн мойнуна бычак такап, жанындагы акчасын жана телефонун тартып алып коюшкан. Кетип барат, малоодун поворотуна тала жакка кирип туруп эле, унчукпай сүйлөй эле киргизип эле эки жактан ортого кысты. Андан бирөөсү туруп көз чак урду да. Анан келгенде башка бир жолу кабыргаларга да уруп калды. Анан эшикке чыгарып спортивкам бар болчу, спортивкам чечтирди. Чечкенден кийин бычагын алып чыгып моюнга такады да. Ошентип бир-бирден үчөө улама алмак-самак уруп атышты да. Акчаны чыгар деген спортивкам чөнтөгүндө болчу. Анан жоктоп коюп шымды аңтарып бүткөндөн кийин спортивканын чөнтөгүн карабай эле чеч деген да. Чечтеп алып салонго ыргытып койду, ошо сол чөнтөгүн акчам бар болчу. 11 000 бар болчу. 11 000 сом алып койду, зарплата алып келеттиң беле? Мындай жумуштан кийин. Телефон эмне телефон? Redmi Mi 5 дейби. Кылмышка шектүүлөр жабырлануучунун телефону менен акчасын алып гана тим болбостон жигитти мазактоого өтүшүп, анын тала аркылуу чуркашын талап кылып өлтүрүп салабыз деп коркутушкан экен. Эгин аралап үйүнө араң жеткен жаран эртеси күнү эле милицияга арыз менен кайрылган. Шектүүлөр бир гана Сокулуктун аймагында эмес, Чүй областынын Ысык Ата, Москва райондорунда да каракчылык кылып жүрүшкөн. Ушуга чейин алардын унаасына түшүп, тонолгон адамдардын 5-өө арыз менен милицияга кайрылганы белгилүү болду. Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп, 30, 36, 37 жаштардагы 3 кишини колго түшүрүшкөн. Шектүүлөрдүн баары мурда соттолуп чыккандар экен. 37 жаштагы бул шектүү кылган кылмыштарын толук мойнуна алып жатат. Ал боор оорусу менен ооруганын, операцияга акча керек болгондон улам кылмыштарга барганын айтууда. Бир айга деле жеткен жокчу өзү. Негизи тыйын керек болуп калды, ошого бардым да, ушундай жолгочу. Операцияга акча керек болуп калды. Ошо жумуш кыла албайм негизи. 2 жолу операция болгом, ушундай болуп калды. Бирок кечирим сурайм менчи аларданчы. Өкүнөм да кылганымчы. Канчадан болду? 4-5 адамдай. Берди жолу бычак менен калып жолу. Жок, андай болгон эмес эле. Мындай морально сөз менен эле да. Бербейм дегендер болду? Бербейм дегендер болгон жок, беришти, унутушпай эле беришчи. Телефон сатып кайрылды. Сатты. Шектүүлөр өздөрү Бишкек шаарында турушат экен. Унааны ижарага алып айдап жүрүшкөн. Каракчылар кылмыш жасаган учурда машинасына жасалма мамлекеттик номер тагып алышкан. Алар эч жерде катталбаган номерди каяктан алганы тергөө иштеринин жүрүшүндө аныкталат. Учурда унаа Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн короосунда токтоп турат. Ал эми шектүүлөр тартып алган телефондор, далил буюм катары аны сатып алган жарандардан алынганы белгилүү болду. Чүй областынын ички иштер башкы башкармаларынын кылмыш иликтөө кызматкерлери тарабынан жана Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш аракетинин негизинде Чүй областында бир нече каракчылыкка жана тоноого шектүү адамдар кармалды. Алар ошо 3 адамдан турган. Учурда алар убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Азыркы маалда бул кылмышкерлер Сокулук районунда, Ысык Ата районунда жана Москва районундагы кылмыштарга тиешеси бар экени аныкталды. Кармалган жарандардын учурда башка да кылмыш иштерине тиешеси бар жогу текшерилүүдө. Алардан жабыркагандар болсо, милицияга кайрылса болот. Рахат Жаныбекова, Улукбек Абдиев, НТС.